Бирок катуу тийген болсок да кечирип койгула. Сен 2 рекет намазың кабыл болбойт. Себеби сен шариатка туура эмес кылып атасың ошол жерде. Бул жер атаңдын үйү эмес. Бул жер Алланын үйү. Татынакай кел, татынакай кет. Мен бүгүн свободный формада сүйлөп атам, туугандар. Свободный эле, жөн эле. Бул орусча мысли вслух, макулбу? Бирок мечитке кирип мечитте уктагандык макрух болот. Күнөө жазылат сага мечитте уктасаң. Кээ бир учурда таква болмуш болуп эле, бул имам эмне деп атат деп эле өзүнчө эле эмете беребиз. Биз шариаттын өкүмдөрүн айтып атабыз бул жерде. Кээ бир молдолор чыгып өзүнүн оюнан айткандар бар ошо. Мечитте спорт залга окшоп чуркап жүргөн бала эртең чоңойгондо мечитти сыйлабайт, ачык айтам силерге. Имам Шафини имам Шафи кылган ки эч бирөөнүн мындай көңүл оортуу ниетибиз жок. Анда балаңды жаныңда карма, үйрөт. Адеби болбосо илими жок дейт. 4-5 жашта мен апамды сүйрөп алып барган, медресеге алып барасың деп чимеди. Бунун шариатта эч кандай далили жок бул сөздүн. Таарынычтын кереги жок, айтып коеюн. Ошол жерди туура эмес түшүнөбүз көбүбүз. Туура эмес түшүнгөн жерибиз ошол. Балдарыбызды алып келебиз, жамаатка намазга турабыз, балдарды кой беребиз, секирип атат, ойноп атат, тигинтип атат, минтип атат. Бул такыр туура эмес караган нерсе. Бир да китептерден ошондой нерсе бар деп көрсөтө албайсыздар, ачык айтайын силерге. Кээ бир молдолор чыгып өзүнүн оюнан айткандар бар ошол. Бирок далил жок ага. Далил жок. Шариатта эмне болуш керек туугандар? Далил болуш керек. Бизде Ханафи мазхабта кайсы баланы мечитке алып келсең болот, кайсы баланы алып келсең болбойт деген нерсе бар. Түшүнүктүбү? Зарасыны кармаганга мүмкүнчүлүгү болгон, келип калган болсо, сыртка өзү чыгып, өзү муктаждыгын камсыздай турган деңгээлде болгон баланы мечитке алып келсең болот. Башкасын макрух деп келет биздин китепте. Макрух деп келет. Атасы динди жүрөгүнө жайгаштырайын, мен аны мечитке эме кылайын, тиге эмне деп коет эле, көндүрөйүн деген максат менен келдиби? Анда балаңды жаныңда карма, үйрөт. Улум, биякта тура келебиз, могу жерде турабыз, моундай кылабыз деп көрсөт. Баягы детский садка алып келгендер, спортзалга алып келгенде эле баланы кой берди, келип өзү рахаттап 2 рекет намаз окуп атат. Сен 2 рекет намазың кабыл болбойт, ачык айтайын мен силерге. Себеби сен шариатка туура эмес иш кылып атасың. Ачык айтам. Сен 2 рекет намазың кабыл болбойт. Себеби сен шариатка туура эмес иш кылып атасың ошол жерде. Алла Тааланын үй деген сөздү түшүнөбүзбү туугандар? Могу жерге келген кишичи, могу мечитке кирген киши өтө адептүү болуш керек. Маселе эмнеге? Эмне айырмасы бар? Алланын үйү. Бул жер атаңдын үйү эмес. Бул жер Алланын үйү. Маселе ошол болуп атат. Мечитке кирип, мечитте укташ макрух. Өзү укташ, өзү уктоонун өкүмү эмне шариатта? Айткылачы. Мубах? Мубах деген нерсе да. Уктасаң күнөө болобу? Болбойт. Уктабасаң күнөө болобу? Болбойт. Ал сенин муктаждыгың. Мубах бул. Бирок мечитке кирип мечитте уктагандык макрух болот. Күнөө жазылат сага мечитте уктасаң. Ханафи мазхабы ошондой. Тамак жеген өкүм эмне өзү? Шариатта? Муктаждык мубах. Мубах. Тура эмеспи. Бирок мечитке киргенден кийин тамак жеген макрух. Булардын баары маселе эмнеде, туугандар? Ошону бир аз түшүнөлүчү. Биз баягы куру намыс болуп эле, кээ бир учурда таква болмуш болуп эле, бул имам эмне деп атат деп эле өзүнчө эле эмете беребиз. Биз шариаттын өкүмдөрүн айтып атабыз бул жерде. Балдарыбызды мечитке алып келебиз, бирок эмне үчүн алып келебиз? Эртең ошол жүрөгү мечитке байлансын, мечитти сыйласын, мечитте спорт залга окшоп чуркап жүргөн бала эртең чоңойгондо мечитти сыйлабайт, ачык айтам силерге. Сыйлабайт мечитти. Мечитке келгенде мечиттин ээси бар экен, адептүү болуш керек, атасы үйрөтүш керек. Кандай үйрөтүш керек? Өзүнүн жүрүм турум менен. Бул атасы келгенде дагы үйүнө келип жалга жатып алгандай эле жатып атпайбы, мечитте келип алып, талтайып уктап атат бул жерде.
Анан келип алып туруп могул эмелерге, розеткаларга, телефондорго сайып аласыңар. Бир да ойлонбойт, могу укугу бар, мен арам кылып атаммы кылып, могу жер розетка өзү телефон үчүн барбы жокпу? Бир да ойлоп койбойбуз эй. Могу жерде розетка телефон үчүн коюлган жок, билесиздерби? Анда акчаңды төлөп кет буну колдонуп атсаң. Бул биякта шпыргы бар го, электрический шпыргылар. Ошону колдонуу үчүн коюлган бул. Сер үчүн бул айтылган жер сер үчүн тиги телефон сайсын анан сериал көрсүн, анан тигинсин менсин тети Instagramда отурсун, Facebook'та отурсун үчүн коюлган эмес булардын баары. Бул эмне үчүн? Неге биз тартипти сактабай жатабыз? Акыры бул Алланын үйү го. Сиздерге айткан жер, мен жалпы айтып атам, түшүнүктүү, өзүңөр алып албагыла, мен ошондоймун деп. Мен азыр жалпылап айтып атам. Биздин абалыбыз ошондой. Макулбу? Мен ишенем могу жерде отургандын баары алхамдулилlah тартип сактап атат. Бирок негизи ошондой да. Өзү салыштыруу туура эмес да. Салыштыруу такыр туура эмес. Салыштыруу туура эмес. Бирок бир христиандын чиркөөгө кирип чыкканды бир көрчү, кандай кирип чыгат эй. Анан бир мусулмандын келип, могу жерде кана бут кийимдерди. Бут кийимдерди чыгып көрсөңөр, бут кийимдерди. Ыргытып эле таштап эле кире берет. Атайын полкалап бүтөсүз, жок. Неге тартип сактабайбыз? Алейхиссалату вассаламдын бир Хасан Басри'nin бир сөзү бар. Мен ла адаба лаху ла дина ла илма лаху ва мен ла сабра лаху ла дина лаху. Кимдин дейт? Адеби болбосо илими жок дейт. Ошон үчүн биз бул жерде Аллах субхана ва таала бизди эмне деп атат? Силер илимдүү болуш керексиңер. Могул жер илимдин жери, могул жер тартиптин жери. Бул жер Алла таалага жакында турган бир жер болуп эсептелет, туугандар. Тартип менен келебиз. Кийим кечебизге маани бериш керекпиз. Биз бул жерге киргенде макрух кылып, могу жерде отургандардын баары макрух кылып атат азыр. Мисал дейм да. Жок дегенде ошол учурда бир аз тартип сактайлы. Алланын үйү деген сөзгө эмне кылабыз? Маани беребиз, туугандар. Намаз окуп атабыз, намаздарыбызда авраттар ачылып атат бизде. Көбүбүздүн авраттар ачылып атат. Авраттарды караш керек. Бул фарз намаз. Жамаат менен окулган фарз намаз. Сен барып туруп жума намазды окуп бүткөндөн кийин барып болбой калды, кабыл болбой калды, өзүмчө бир дагы жума окуп койдум. Окуй албайсың. Жамаага ошончолук маани бериш керек. Allah subhanahu wa ta'ala жер жүзүндө Каабадан кийин сыйланулуусу зарыл болгон экинчи жер мечит кылып жаратты. Макулбу? Дагы бир сыр айтып. Бир суроо берейин сиздерге. Бизде баягы мусулманчылыкта Мекке ыйык деп айтабыз да, Мекке ыйык, Кааба ыйык дейбиз, Каабага барып келгендер бар, ажылыкка, умрага барып келгендер бар. Сен Каабанын алдына барганда өзүңдү кандай сезесиң? Албетте Кудайга жакын, албетте ибадат кыласың ошол жерде. Могу жерде отуруп эле Кааба дегендер жүрөгүңөн башкача сезимдер пайда болот. Туурабы? Ооба. Ошондой. Мечит да ошондой болуш керек мусулман үчүн. Кичинекейден баштап туруп балдарыбызды ошого тарбиялайлы, туугандар. Мечитке алып келбегиле деген жерде жок, такыр. Мечитке алып келгенден кийин сенин балаң башка бирөөнүн ибадатына тоскоол болбошу керек. Бул важип. Күнөө болот. Таксыр сиз балаңызды алып келип туруп, эгерде сиздин балаңыз чуркап атса, менин намаз окуп атканыма тоскоол болуп атса, күнөө сизге жазылат таксыр. Билесизби ошону? Ооба. Күнөө сизге жазылат. Себеби мечиттин эң биринчи акысы намаз окулуш керек бул жерде. Ошон үчүн алымдар айтат. Бирөө кыйкырып атып Куран окуп атса, бирөө тетиги жерден келип алып туруп 2 рекет намазга турса,
эмне кылыш керек дегенде Куранын токтотуш керек деп айтылат. Эмнеге мен токтотом? Бул ибадат, Алланын сөзү, мен окуш керекмин деп айта албайсың дейт да. Токтот Кураныңды. Тигин акысы көбүрөөк. Себеби бул жер ибадат үчүн. Намаз үчүн. Балдарыбызды кандай тарбиялайбыз? Мындан 1 жыл мурунбу ошондой. Могу жерден кирдим, кирип алып туруп, кабинетке кирейин десем эле бир эже баласын алып келип алыптыр. Баласына 4 башпы, 3,5, 4, 5 ушундай бир жашта. Угатасыздарбы? Угуңуздар, телефонду коюп коюңуздар. Телефондор колдо. Азыр эле айтабыз, азыр эле. Жок. Аллахым я Рабби. Алла бизге баарыбызга эмне берсин. Geldi. Anan. Baygılı adatta dem salуу үчүн келди деп ойладым да анан. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Аз токтоп туруңуз, аз молдокелер келет да дем ошол жерде дем салдырышат десе. Жо молдоке жок. Биз дем үчүн келген жокпуз дейт. Макул. Сурооңуз барбы? Анан айтат, балам, бул балам дейт. Мен дейт билбейм. 40 эже. Мен дейт өзү билбейм, биякта кандай кириш керек, кандай болуш керек, мындай тартынып атат да, аябай мечиттен коркуп. Кээ бирөө бар да, билесиздер, мечиттен аябай коркушат. Мечиттен коркот, аябай коркот. Сезилип турат да ошондой экендиги. Адебинен улам нерсе бул. Бул эженики адебинен улам. Бирок көрүнүп турат, аябай адептүү бир аял экендигин көрүнүп турат. Молдоке дейт, бул балам койбой мени алып келди, мени мечитке алып бар. Мен мечитке барам деп айтты дейт. 4 жаш, 5 жаш. Чындыгын айтайын, өзүмдүн кичинекей малымды эстеттим. Сен меники да ошондой болгон. 4-5 жашта мен апамды сүйрөп алып барган, медресеге алып барасың деп чимели. 4-5 жашта. Инстаграмда монологум бар, каалагандар кирип окушса болот. Бир жашоом, бул жолго келүүмдүн бир мындай маанилүү окуяларды бир кыска иретти жазып койгонмун. Анан айтканда дароо эле бир мындай жылуулук пайда болду балага. Анан турдум дагы сүйлөштүм. Эмне болду? Эмнеге мечитке келдиң? Анан энеси айтат. Ичине кирем дейт, бирок мен кире албай жатам дейт. Сизден сурансам болобу? Бир киргизип чыгасыз балам дейт мечитке. Адепти кара аялына дейт. Тети жерде турат, сыртта турат. Кире албай жатат мечитке. Намаз окуйм дейт. Намаз үйрөтүңүзчү балама дейт. Мен айттым, мен азыр кирип бир 5 мүнөттө намаз үйрөтө албайм. Бул кичине убакыт талап кылат. Анан ошончолук каласың, жүр мен сени мечитти айлантырып келейин деп, 4 колуна кармандым, алып келдим бияка. Алып келдим, киргенде. Олутту кирди бирок мечитке, билесиздерби? Олутту кирди дагы, көзүн көтөрдү. Мондай карады. Чоң кишидей да. Карап, анан ортого келдик экөөбүз. Ортого келдик, 2 рекет намаз. Мен намаз окудум, мен 2 рекет намаз окудум. Тахият дедим, сен аркамдан кайтала дедим. 2 рекет намаз окудук. 2 рекет намаз окугандан кийин колунан кармап туруп, шам намаз убактысына жакын болчу. Тет жерге жеттик. Бардык эсимде. Тет жерге жеттик. Келгенде анан сурадым да. Айттым, балам дедим, сен эмнеге мечитке келдиң десе. Айтат. Я у Аллаха пришел прощение попросить дейт. Мен Алладан кечирим сураш үчүн келдим деп айтты. Үстүмө кайнак суу куюлган деп. Эмне кылдың десе. Мен бир Алла Таалага бир жаман иш кылып койду. Ошого Кудай Тааладан кечирим сураш үчүн келдим дейт. Аны эмне кылдың? Я у Аллаха просил прощения дейт. Алладан кечирим сурадым дейт. Субханалла. Анан чыккан энесине айтты. Энеке дедим. Энесине. Балаңыз өзгөчө. Балаңыз өзгөчө. Алла насип кылган болсо, эгерде сиз бул баланы мечиттен алыстатпасаңыз,
мечитке алып келсеңиздер, дин талим тарбияга көңүл бурсаңыздар, имам Шафини имам Шафи кылган ке? Апасы. Энеси курсакта түрө элек имам Шафи төрөлгөн күнү атасы кетип атпайбы? Палестинаны таштап, имам Шафини апасы Палестинаны таштап туруп, Меккеге көчүп туруп, баласынын талим тарбиясын өзү иштейт, турмушка чыкпайт. Имам Шафини окутам деп ошончолук аракет кылат. Арам ошол биздин мечитте Машидул Харамга жөнөтүп турат. 7 жашта имам Шафи рахматуллахи алейх, 7 жашта имам Малик рахматуллахи алейх Муатта китебин, хадис китебин жаттайт. 7 жашта жаттайт Муатта хадис китебин. 7 жашта жаттап туруп, имам Маликке келип, имам Малик улуу имам, мени шакиртте кабыл алыңыз дегенде жандагы баары күлөт. 7 жаштык бала кайсы шакирт болмок эле деп. Бирок ошону кандай кылат билесиздер? Ошол жерде акылдуулукту карасаңыздар, ошол жердин губернаторунан кат жаздыртып туруп кабыл кылдырат имам Маликке. 7 жаш бала. Анан келип туруп, кана китепти аччы, окуп берчи дегенде имам Малик айтат, устаз дейт. Дамыллам, мен бул китеп хадистердин баарын жатка билем дегенде, кана бул хадисти айтчысы шатыратып айтат, осы айтчысы шатыратып айтат, тиги хадис шатыратып айтат, тиги хадис шатыратып, иши кылып баарын окуп берет. Имам Малик шакиртте кабыл кылат. Шафи мазхабы билесиздер, имам Малик Малики мазхабы менен Ханафи мазхабынын ортосунда баягы экөөнүн бирөөнүн суусу, бирөөнүн камыры болуп туруп, жуурулуп туруп, ордо Шафи мазхаб пайда болот. İmam Şafi'ni Abu Hanifa'nın şakirti İmam Muhammed görüp kalganda bul bala altın bala deyip barıp turup enesine juuçulukka düşüp enesini alat. İmam Şafi'ge ilimine emne kılış üçün kamsızda bağa şart düzüp beriş üçün. İmam Şafi'nin sebebinin oşol üçün barıp enesini alat İmam Muhammed. İmam enesini alıp turup bana İmam Şafi'nin ne kılat? Çoğun oytat oşonday. Демек ата эненин бала тарбияда роль өтө чоң экен. Энесине айттым дедим, көбүрөөк алып келиңиздер деп себеп дегенде, Алла асмантажы. Айтканым не дейин дедим эле. Бала тарбиясы деп атпайбызбы? Себеп балдарыңарды алып келгиле, баягы 4 жашар бала сыяктуу кылайлы балдарыбызды. Келгенде мына бир нерсе айтайын силерге. Могу микрофондор. Чындыгында мына биз колдонгон микрофондорчу могу Китайский. Жума сайын алмаштырып турабыз. Бир жума колдонгондон кийин жок. Оригиналдарды кимдер бузду? Силердин балдарыңар бузду. Ооба. Келет да бияка чыгат, тиштеп кетип калат. Чайнап кетип калат. Силердин балдарыңар. Ооба. Течер михрапка жүрүп үзүп кетип калат. Ойнойт, течери чыгат дейди, ойнойт. Атасына айтсаң, мындай кылбаш керек десең, эмне дейт билесиңерби? Көбүнчө 99% түшүнүү менен кабыл албайт. Мечиттен кууп атат сыяктуу мамиле. Андай эмес. Жаш татынакай кел, татынакай кет. Татынакай кел, татынакай кет. Сен биякта коноксуң. Конок койдон жош болот. Келесиң конок сыяктуу, намазыңды окуйсуң, конок сыяктуу кете бер. Sen gelip yakta провокачать eteysin. Kevre var. Көздөрү кызарып, тимиле эме болуп туруп, сен мечиттен кууп атасың. Мечиттен куй турган болсок, Алланын астына залим болобуз. Кудай сактасын. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ayat açık эле ayat бар. Алла Тааланын мечитине ибадат кылуудан тоскоол болгон жана мечиттин бузулуусуна аракет кылган адамдан да залым инсан барбы дейт Алла Таала. Жок, эң залым ошол болуп эсептелет. Эң залым ошол болуп эсептелет, туугандар. Кээ бир сөздөр бар, Мисал айтайын. Ким бир алымдардан бирisi Абу Ала ал-Мавдуди деген bir insan болгон. Ал инсан Ахлу Суннат вал Жамаат эмес. Байкап коеюн, дагы бирисине айтып коеюн. Абу
Ана ал-Маудуди Пакистанда Тафсирул Мафахим бе, ушунун бир китеп, тафсир китеби бар. Ал ахлы сүннөт эмес, тугандар. Анын пикирлерин окуу, анын пикирлерин жайуу Кудай сактасын, башкалардын адашуусуна себеп болуп калат. Түшүнүктүбү? Маудуди деген алым ахлы сүннөттөн болуп эсеп. Ошого тандык бул сөз. Кайсы сөз билесиңерби? Ким 5 вакыт намазга мечитке келип туруп, ошонун аркасынан кичинекей балдар ызычуу кылбаса, ошол мечитте ызычуу кылбаса, ал үммөттүн келечегинен коркулуусу зарыл. Ал үммөттүн келечеги жок деген маанисинде айтат. Сөзү бар, сөзү бар. Бирок бул шари болгон бир сөз эмес, тугандар. Бунун шариатта эч кандай далили жок бул сөздүн. Бул ал ойчулдун, ал өзүнчө бир ойчул. Ойчулдун өзүнүн үммөткө болгон камкордугунан башкасы эмес. Ошонун үммөттүн келечеги, биримдиги, мусулманчылыкка бекем болуш керек, 5 вакыт намазды мечитте окуш керек сыяктуу ой пикирин бала чакага байлап туруп ызычууга такап коштойт. Бул далилсиз болгон бир сөз. Түшүнүктүбү? Себеби шариатта мечиттин тартиби бар. Мечиттин тартиби бар. Балаңды мечитке алып келдиңби? Ал тартипке балаң менен кошо баш ийүү милдеттүү. Балаң сөз укпайбы? Жашы сөз уга турган деңгээлде эмеспи? Ак менен карын ажырата албай жатабы? Жакшы менен жаманды мечитке алып келүү макрух болуп эсептелет. Тим более памперси жок болсо. Анда мечитке алып келсең, ишенбесең балага 5 жаш болсо дагы памперс кийгизип келсе, може булгап атат. Өткөндө жаман булгап кетти. Бирок Алла разы болсун, өзү келди дагы баягы жаман болуп, тазалайлы тигинтейли минтейли. Бирок 1000 тазала. 1000 тазала. Жакшы азыр машиналары бар. Мен бүгүн свободный формада сүйлөп атам, тугандар. Свободный эле, жөн эле. Бул орусча мысли вслух, макулбу? Бул жөн эле мысли вслух. Мына маекте лазым. Бул маекте керек бизге. Түшүнүктүбү? Мечитте ошондой. Мечит таза болуш керек. Мечиттин тазалыгына көңүл буруш керек. Биз айтабыз, наскисиз, байпаксыз мечитке кирбегилсиз, анда да тарынат. Сен эмне өзүңчө эле сахаба доорунда болбогон, анан пайгамбар доорунда болбогон нерселерди киргизип атасың. Сахаба доорунда моундай эмеде жок эле, ковер жок эле. Ал шагыл бар эле. Шагылга кайсы носкини кийип барат ал? Ия. Шагылдын үстүнө намаз кылышчу, билесиздерби? Булганып калса, мисалы, бирөө келип туруп, билесиздер, мечит ичине келип туруп, зарасын кылат. Пайгамбарыбыз ошол жерде эмне дейт? Суу алып келет, канча чака сууну эмне кылат ошол жерге? Куят дагы сиңип. Себеби мындай нерсе бар да шариатта, тугандар. Шариатта мындай нерсе бар. Нажасат болгон нерсе эч качан өйдөгө чыкпайт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн нажасатты жууганда, нажасат болгон нерсе жууганда сууну ылдыйдан эмес, өйдөдөн куйсаң, түшүнүктүбү? Өсү кошо агып кетет. Мисалы, нажас тийдиби? Нажас тийгенден кийин бул нажасат эч качан өйдөгө кетпейт. Ылдыйга кетет. Расул алейхиссалату вассалам ошо менен көрсөтөт. Сууну куясың да, сууну куйганда сиңип тазаланат. Үстүнө намаз кылсаң болот. Могу жерге кайсы жерге суу куясың ай? Кайсы жерге суу куясың? Сен алып келген электрический пылесосуң эмне канчалык деңгээлде таза жуйт? Алымдар арасында кир жугуч машина бар го. Алымдар арасында кир жугуч машина нажасатты тазалайт деген талаш тартыш бар, билесиңерби ошол нерсени? Бул жеңилдик болсун үчүн алымдар, тазалыкка өкүм берели, тазалык менен өкүм берели. Түшүнүктүбү? Себептен баары бир 3-4 жолу бул сууну алат, кайра сыгат дегенде 3-4 жол. Ошого биз өкүм берели деген маселе. Бирок такыба алымдарыбыз бар. Кир жугуч машинеге кийим салдырбайт. Такыба алымдарыбыз бар. Мечиттерге барып туруп бул палас түшсө намаз окубайт. Өзүнүн жай намазын алып келет. Менден сурасаңар, дамла биз эмне кылалы? Менден сурасаңар, такыбалык жагынан. Өзүңдүн жай намаз алып келип, өзүң могу жерге чай туруп окусаң жакшыраак. Бул меники. Менин пикирим ошол. Бирок бул оорчундук болуп атпайбы бирөөгө? Кыйынчылык болуп атпайбы? Түшүнүктүү? Ошон үчүн
Şariattın ikinci hükümü var. Aslu şey el bara деген hüküm var. Aslu şey bara деген manisi emne? Bir nersinin negizi tazalık bolup eseplenет. Kaysi bir жердин gir ekendигине açık aykın sende dalil жок bolso, al jer gir bolso dagы sen üçün таза bolup eseplenет. Ошон үчүн бирөөнүн үйүнө барасың, палазы турат, түшүнүктүүбү? Палазы турат, сураган адепсиздик, эй, могу тазабы депчи. Бул таквалык деп ойлойсуң, адепсиздик бул. Таквалык ошол жер сурабай туруп, ошол палазы намаз окуганың бул таквалык болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү? Бизде болсо биринин үйүнө барабыз, могу палазың таптазабы, балаң siiп койгон жокпу, биякта кири жокпу, мына жерде жокпу деп айтабыз. Тигинин намысына тийип атпайсыңбы сен? Мен ошон жыплас деп ойлоп атасың деп айтат деги. А эмне кылабыз биз? Анын баласы siiп чичип койсо дагы үстүнө намаз окуйбуз. Себеп дегенде асушай бара. Бир нерсенин негизи тазалык болуп эсептелет. Сенде далил жокпу? Таза. Жок. Сен келдиң, анысы айтты, могу жерде намаз окуба, бул жер таза эмес десе, болду сен окуй албайсың ал жерде намазды. Ошондой нерсе. Кайсы жерден келдик? Бала чагадан келдик. Туугандар, сөздү туура түшүнгөнгө аракет кылгыла. Эч бирөөнүн мындай көңүл орту ниетибиз жок. Бирок катуу тийген болсок да кечирип койгула. Бирок дагы бир иши айтайын. Мечит атабыздын, апабыздын жери эмес, үйү эмес. Аллах субхана тааlanын үйү. Мечитке киргенде тартип. Ошон үчүн ар бир мусулмандын милдети мечиттин адебин үйрөнүүсү дини бир милдет болуп эсептелет. Туугандар, кайталап жатам дагы бир жолу. Мечиттин адебин үйрөнүү үстүбүздө мусулмандык милдет болуп эсептелет. Дагы бир сыра кайталап жатам. Мечиттин адебин үйрөнүү биздин үстүбүздө мусулмандык милдет болуп эсептелет. Өзгөчө себеби мечит ичинде бир мусулмандын башка мусулман үстүндө эмнеси бар? Акысы бар. Ошончолук адал болгон пиязды дагы пайгамбар, адал болгон сарымсакты дагы пайгамбарыбыз мечитке келип жаткан учурда тыюу салган. Адал болгон сарымсакты тыюу салып атат пайгамбарыбыз. Сарымсак жеген киши, пияз жеген киши эмне деди? Ла якрабанна мусаллана. Намаз окуган жерибизге ла якрабанна такыр жакындабасын дейт. Бул сөз жетиштүү эле бизге. Демек, сен бир пияз менен мусулман бир тууганга ыза алып келип аткан болсоң, ал тыюу салынган болсо, бала чакаң менен да башка бир мусулманга эмне? Ыза алып келгениң дурус эмес деген сөз. Себеби чындыгында балдар келип ызычы кылганда жамааттан кээ бирөө келип наразы болот. Намазды окуй албадык дейт. Намазды окуй албадык дейт. Тиги адам жакшы иш кылдыбы? Эмне деп ойлойсуңар? Жогун өзүңөр бергиле, мен айтпай эле коеюн. Кайра жаман көрөсүңөр аны. Аллах субхана таала иншалла динди туура түшүнгөндөрдөн кылсынчы. Туура амал кылгандардан кылалы. Башка бирөөнүн жүрөгүн оорутпайлы. Башка бирөөнүн укугун тебелебейли. Аллах субхана таала укукту коргоо үчүн жараткан мусулманды, укуктарды тебелөө үчүн эмес. А биз болсо мечит ичинде тебелеп атпайбыз, сыртта айтпай эле коеюн. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архам. Айткан сөздөрүм туугандар, бул дагы бир сыра айтып атам. Эч бир инсанды эмне кылыш үчүн, кандай десем, көңүл оорутуш үчүн эмес. Жалпы коомдун орчундуу маселелери бар, ошону көтөрүп атабыз. Ошон үчүн биз деп атабыз. Таарынычтын кереги жок, айтып коеюн.